Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Бегалы Наргозуев, журналист, жазуучу, кинорежиссер жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты. Рахмат сизге. Рахмат. Келгениңиз үчүн. Жаңы эле Европадан кайтып келдиңер, э? Ооба. Ницца шаарындагы эл аралык фестивалда биринчи премия алдыңар. Эң башкы байгесин алдык да. Эң башкы. Эң мыкты фильм деген байгесин алдык. Көркөм фильм. Мына майда өттү, май айында. 15 күнү, 15 майда. 15 майда. Дагы башка фестивалдарга катышып атабы? Биздин фильмибиз көп фестивалдарга чакырылган. Жанагындай расмий официалдуу тандоодон өтүп, конкурска коюлган. Астыда бир нече фестиваль күтүп турат. Андан сырткары биз Францияга визаны чуркап жүрүп, биздин департаменттин жетекчилиги, МИДтин консулдук башкарманын жардамы менен алар нота жазып жүрүп, Шенген визасын алдык эле. 10 майдан 28 май 12 күнгө виза алдык да. Азыр виза алып аябай татаалдашып кеттир. Мурун аябай жеңил болчу. Мен Европага көп баргам. Ушул жылдар могу эл аралык абалга байланыштуу болсо керек, виза алып өтө татаалдашып кетиптир. Ошон муну айтып аткан себеби биз 10-нан баштап бардык. 10 күнү 7 күнү Парижде өткөн аялдар эл аралык кинофестивалында биздин фильм катышып, ал жерде дагы мыкты фильм деген номинация боюнча призди утуп алдык. Аялдар темасындагы мыкты фильм. Эркек режиссерлор тарткан. Аялдар темасында эркек режиссерлор тарткан мыкты фильм деген номинация боюнча Парижде 7 май күнү өттү. Ага үлгүрбөй калдыңар. Ага биз үлгүрбөй, биз 10 майда учуп барып, 12-си, 16-сы өтүп аткан Ниццада фестивалга барып катыштык. 13, 14, 15 биздин делегация, кыргыз делегациясы 3 күн катышып, 15 күнү ошол сыйлыкка күтүлбөгөн жерден сыйлыкка жеттик. Биздин группа үчүн аябай драматизмге жык болгон окуя болду. Себеби биз үмүт кылган сыйлыктарды биз албай, духубуз түшүп калды да. Биздин номинация боюнча биздин үмүтүбүз чет тилиндеги эң мыкты фильм номинациясында бар болчубуз. Ошону алабыз го жок дегенде да үмүт кылып атканбыз. Аны япондор утуп кетишти. Ошол Ниццада. Ниццада. Андан кийин мыкты оператор деген биздин операторубуз Хасан Кадыралиев мыкты тарткан баардыгы ошону утуп алабыз го деп үмүт кылып атсак, аны да башкалар утуп кетишти. Деп отуруп калдыңар. Анан мыкты костюмга илинип калсак экен деп жалынат жанында отурган бир кыргыз эл артисткасы Жамиля Сыдыкбаева барганда. Ал киши аябай переживать этип, жок дегенде мыкты костюм дегенди берсе экен деп. Анан үмүт кылганбыз мыкты музыкасы, фильмдин музыкасы боюнча Баласагы Мусаев деген жигит укмуш музыка жазган бизге, баардыгы баалап атышат. Анан мыкты аялдардын мыкты ролу бар болчу. Бүт утуп кетишет. Француздар утушуп алды, англиялыктар утушуп алды, бразилиялыктар утушуп алды. Тайвандан келген режиссер кыз ал короткометражный боюнча утту. Анан жаныбызда отурган. Анан биздин фильмибизди көргөн бир американец отурган жаныбызда. Джеймс деген экен. 30 жыл Голливудда иштеген деп таанышты. Бизде мына Жамил эрежелери бар болчу. Анан ошол биздин фильмге аябай балет этип атты да. Ал дагы биз жана чет элде чыккан, чет тилде тартылган эң мыкты фильм деген номинацияны бизге берет деп ойлогон экен. Ошону берип болгондо аябай өзүнчө эле эмоциясын чыгарып атты да. Анан ошол церемония башталардын астында ошолор келип бизди колубузду кармап куттуктаганда биз кичине шыктанып калганбыз да. Ой, бирөөлөрдүн көзүн илип биз чын эле фильмибиз дурус окшойт. Биздин кыргызстандыктар мактады эле. Анан биз жөнөткөнүбүз дагы чет элдик кинофестивалдарга жөнөтүүнүн максаты ошол да. Кыргызстандыктарга көрсөтсөң көзүңчө мактай берет. А чет элдиктер, эксперттер, кинонун билармандары кандай баа берет деп. Бейтарап. Ошон үчүн жөнөтөсүң да. Анан тиги кесипкөй Голливудда 30 жыл иштеген киши колубузду келип очень эмоциональный фильм деп аябай мактап, анда кичине шыктанып калдык. Анан Англиядан келген бир продюсер
кыз менен актриса кыз басып келип куттуктады бизди. Бул церемония башталганга чейин фильмдин авторлору силер турбайсыңарбы, жылкы чымчыктын. Бизге аябай жакты, жакшы фильм деген. Ошону киши шыктап калган болчубуз. Анан церемония учурунда бизге эч нерсе бербейт. Анан Жамиле эже мени урушат, эмне бизди чакырышкан булар? Айт буларга. Бизди убарагы Кыргызстандан эмне чакырган? Жамиле эже кайра урушат мени. Бияктан продюсерибиз бар, аткаруучу финансылык директорубуз. Менин жубайым да кошо барган. Ал урушат, эмне үчүн булар бизди шылдыңдагансып чакырып алып бербейт? Себеби убакыт көп болсо 1 саатын ашып өтүп кетти. Шампан берип атышат, сый тамак берип атышат, бирок приздерди жанагы конверттер азайып жок калды. Анан булар өзүнчө кино интрига кылышып койду да ошол жерде. Көрсө акыркы эң башкы сыйлыкты эң акырында беришет экен да, ошондой традиция экен. А биз болсо паника болуп кеттик, ушунча убарып болуп келип, элге эмне деп барабыз деп. Бирок ойлосок бир номинацияда 10 фильмди ал жерде. 10 фильм качадат да, анан бизге окшоп куру жалак калгандар көп эле ал жерде. Анан аларды көрүп, анан биз дагы өзүбүздү сооротуп, эми биз жалгыз эмеспиз, бизге окшоп келип сыйлык албагандар көп эле киши экен бул жерде деп өзүбүздү сооротуп отуруп күтпөгөн жерден анан акыркы минутада ачып ушу фестивалдын эң мыкты фильми деп жайралаганда, биздин фильми жайралаганда анан таң калдык да, өзүбүз дагы күтпөгөн жерден. Анан биздин эжекелер ыйлап жүргөнгө чейин барышты мында. Себеби аябай эмеге түшкөнбүз да, биз бекер эле убар болуп келген экенбиз, дүрбөп деп. Ушунча элдирбесе кошо дүрбөп болуп. Кыйынчылыктардан өтүп. Ооба, биз ал үчүн канча чуркадык. Эгер бизге Тышкы иштер министрлигинин департаменти атайын нота жазып кайрылбаганда виза алыш кыйын болчу бизге. Ошондой абалга түшүп келип калдык да, биз азыр визаны квотасы түгөнгөндөйбү, же кандай бир ситуацияга байланыштуу бизге чектеп коюпту виза берүүнү биздин. Анан документ тапшырганда ала берет экен, а бирок визаны 97% отказ алышып кыйналып аткан учурда. Ошон үчүн ушундай эме менен келсек, башка фестивалдарга кечигип калсак деп, анан аябай кубандык, анан эме кылып калдык, ишенип калдык, чын эле эме фильмибиз кичине Жаман эмес турбайбы? Жаман эмес турбайбы? Анча-мынча элдердин көзүнө илинип атат деп, анан кубаныч менен кайттык. Эже Европага биринчи барыш экен, кыргыз эл артисти. Анан Европаны көрсөтө келели деп, кээ бир шаарларга жол катары көрсөтө келдик. Анан кубаныч менен келдик, бирок бир топ фестивалдарга бара алган жокпуз. Ага чейин эле биз коомчулукка белгилүү Торонто шаарындагы, Канаданын Торонто шаарындагы кинофестивалда толук метраждуу фильмдер боюнча режиссердук эң мыкты дебют сыйлыгын жеңип алганбыз. Коомчулукка массалык маалымат каражаттарына чыгып, коомчулукка белгилүү Американын Гавайи шаарында өткөн эл аралык кинофестивалда мыкты дебют деген сыйлыкка татыганбыз. Гонконгдо өткөн Көз карандысыз фильмдердин фестивалында мыкты драма деген сыйлыкка татыдык. Анан визанын айынан эле көп мамлекеттерге бара албай калат экенбиз, фестивалдарга. Азыр дагы мына Болгарияда өтүп атат. 28-нен 1-ине чейин өтүүчү аялдардын алтын кинофестиваль, кыргызча мен сөзмө-сөз которуп атам. Golden Film Festival, Femi деп коет экен. Аялдар кинофестивалы. Бизде аялдар кинофестивалы жакшы көңүл буруп атат биздин фильмге. Алтын тасма. Golden Film. Ооба. Себеби биздин фильмде негизи аялдар темасы көп орун ээлейт. Ошон үчүн аялдар кинофестивалда кызыгуу менен кабыл алышып атат биздин фильмди. Сыйлыктарды дагы ошо көбүнчө ошо аялдар фестивалдары, кинофестивалдары берип атышат. Ага биз Болгариянын элчилиги жок экен Кыргызстанда, Москвага же Астанага барыш керек экен. Анан 15 күн мурун как минимум документ тапшырыш керек экен. Ошон үчүн эгер Бишкекте болсо деп те үлгүрүп калат белек, үлгүрбөй калдык азыр. Бирок сыйлыкка илинип калабыз деп үмүт кылып турабыз. Себеби өздөрү уюштуруучулардан жакшы кат келди, аябай мактаган биздин фильмди.
үмүт кылып турабыз эми. Андан кийин 24-ндө Грецияга чакырылганбыз. 25-inde Камбоджа деген мамлекеттин эл аралык кинофестивалына чакырылганбыз. Ошолорго даярданып атабыз азыр, бирөөсүнө барып калабыз го деп. Ошол кубанып турабыз, кылган эмгегибиздин акыбети кайтып, кино билармандарынын көзүнө илинип атат. Авторлорун атай кетсиңер. Сиз режиссер, автордун сценарийди мен өзүм жазган, бул мен студенттик кезде жазган аңгемемдин негизинде Кыргыз фильм киностудиясында иштеп жүрүп, Кубат Жусупалиев Москвадан жогорку сценарий курсу бүтүрүп келген болчу. Мен экөөбүз бир группага түш келип калганбыз. Клара Юсупжанова жубайы болот да. Ошол Клара Юсупжанова «Долины люди» деген кино тартып атканда мен директор болуп, автор сценарий Кубат Байке болуп, бирге жүрүп калдык бир жылдай. Анан жакшы таанышып, анан бир нерсе жазасыңбы дегенден, ооба жазам десем, алып келчи дегенден анан Клара эже сураган болчу. Клара эже менин аңгемелеримди жактырып, анан Кубат окучу деп бергенде, Кубат эке бир Сайреке деген аңгемемди окуп, жагып калып ушуну сценарий кылалы, короткометражный кылып тартпайсыңбы деп. Анан сценарий жазганбыз экөөбүз. Сценарий жазганда мен түшүндүм, бул толукметражный фильмдин материалы. Кубат эке, бул толукметражный таралган фильм материалы. Ушуну толукметражный кылып жазалы десем, макул деди, бирок илхому келип кийин колу бошобой калды да. Анан мен Актанарым Кубатка барып, аны менен кошо бир топ жазыштык. Анан ал фильм, ал сценарийда мен көңүлүмө тобой туруп алды. Анан Актан тамаша чыңгарлашып, сага жакпаса мага бер, мен тартам деп жүрдү. Кийин анын уулу Мирлан 3 жолу сурап келди, сценарийиңизди бериңиз, мен тартам деп. Мен кызганып, мен жок, мен өзүм тартамын деп жүрдүм. Качан тартат, канча жылдар өтүп кетти андан бери. Кызганып эле басып жүрдүм ошону, канчалаган жылдар бою. Анан мага улам кийинки жылы баштайм дей берчүмүн, улам кийинки жылы баштайм деп жүрүп, кантип убакыттын өткөнүн, кантип өзүм 60га келип калганымды билбей калыпмын. Мындан артка калтырууга убакыт болбогонун түшүнгөндөн кийин, мына 21-жылы кеч күздө баштадык эле, октябрдын. 21-жыл, 22-жылы бүтүрдүк узун. Себеби бизде фильмде 4 сезон камтылат да. Сөз түрдө 4 сезонду тең камтыш керек. Ошон үчүн 21-жылы октябрда биринчи съемка башталган. 22-жылы ушу күзүндө бүтүрдүк, монтажга отуруп, 23 монтажы бүттү. Анын музыкасы, жазуусу деген onun технологиясы узун. Анын үстүнө мен биринчи фильм үчүн көпкө чайналып, көпкө кыйналдым. Өзүм ишенбей көп жерлерден көпкө чейин улам акыл кеңеш сурап, көрсөтүп тарткандарымы, монтажымды көрсөтүп, көп агалар жардам берди, мындай келип өзүнүн акыл насаатын айтып. Анан şu 23-жылы 15 декабрда улуттук премьерасын бет ачарын өткөрдүк Ала Тоо кинотеатрында. Анан эл аралык кинофестивалдарга коюп жибердик. Мына ушул 6 айдай болуп калды. 6 айга болду элек. Бир 10дан ашык кинофестивалдан чакыруу келип түштү. Бир атайын платформа бар экен, Film Free деген. Ошого берсең, ал кинофестивалдарга карап туруп, тематикасына карап туруп жөнөтөт экен. Анан чакырыктар келип түшө баштайт экен. Анан ошонун ичинен азыр 5-өсүнөн сыйлыкка татылдык. Калгандарын күтүп турабыз. Кандай татыбызбы, татыбайбызбы, эми бир Кудай билет. Кубат Жусупалиев ошондо сценарий. Кубат Жусупалиев, Актанарым Кубат, анан Марат Сарулуу. Акырында мен Актанарым Кубат экөөбүз жазган сценарийге жакшы алымсынбай койгондон кийин мен сурап калдым Актандан. Ким бизге жардам бериши мүмкүн, акыл кеңеш айтышы мүмкүн десем, билбейм, эми тиги Дальмира деген жакшы сценарийге жакшы жардам берчү эле, мага бир калгазы бош эмес кино тартып атат деди. Анан бир жигит бар, Алкулов деген, ал жигит азыр бош эмес деди.
Маратка барып көрчү деп калды. Анан Марат Сарыл экөөбүз университетте окуганда бир жатаканада жатып жүргөнбүз бир бөлмөдө. Андан кийин ал да киного өтүп кеткен болчу. А мен ал кишиге байланыштым. Анан келип ал киши жакшы жардам берип, жакшы кеңештерин айтып, ал киши да. Анан ал киши дагы бир 2-3 сцена киргизди фильмге. Андан кийин эң акырында Кубат Жусупалиевдин кызы Жамбу Жусупалиев да 1-2 сцена киргизди. Баарын чогултуп, анан кайра өзүм жыйынтыктап, бышып өзүм көңүлүмө толду дегенде, ошондо да кичине толбой топатып баштадым фильмди. Анан фильм тартып аткан учурда дагы көп өзгөртүүлөр киргиздим. Фильм тартып аткан учурда сезилет экен. Анан артисттер, анан оператор коюучусу Хасан. фильмде Хасан Кыдыралиев, белгилүү оператор, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, бүт баардык сыйлыктардын кино боюнча эмеси. Операторду искусствода эч кимдин астына салдырбаган Кыргызстагы кыйын оператор эле. Ал киши дагы көп жылдан, 20 жылдан бери Казакстанда иштеп жүргөн киши болчу. Казак фильмде аябай көп. Анан бир Кудай жалгап, биз ар ким менен сүйлөшүп баштаганбыз, башка оператор, жаш операторлор менен, мыкты операторлор, бирок Хасан менен тартам деген менин кыялым 20-30 жылдан бери болчу. Экөөбүз жаштайбыз, киностудияга бир учурда келгенбиз, бала кезден бери таанышпыз. Ал бирок казак фильмде болчу. Анан бизге Кудай жалгап ортодо бир ачылып калып бир окошко. Кыргызстанга келип калганын угуп эле кабарлассам макул боло койду Кудай жалгап. Ал тартып берди, анын жардамы чоң тийди. Ал да режиссер болбосо дагы кеп кеңештерин айтып, мен андан кеңеш сурап жүрдүм сөймк учурунда. Ал киши. Анан музыкасын болсо Баласагы Мусаев жазды. Аябай таланттуу музыкант экен, композитор экен. Москвадан консерваторияны бүтүргөн, биздин консерваторияда сабак берет экен. Мага чейин бир фильмге музыка жазган экен. Жанагы Бакыт Мукул, Дастан Жапаровдун фильмине. Ошол музыкасын угуп мага жагып калып чакырдык. Аябай бизге жаккандай музыка жазып берди. Чет өлкөдө дагы, жанагы Ниццада дагы номинация алды мыкты музыкага. Бирок башкалар утуп кетишти, ошонсо дагы сөзгө татыды да, номинант болду. Анан актрисалардан кыргыз эл артисткасы Жамиля Сыдыкбаева, чоң энесин, биздин персонаждын чоң энесин ролун ойнойт. Чоң атасынын ролун Асан Аманов ойлойт. Анан персонажды биз мектептин окуучусу кызын алдык, бирок театр чөйрөсүнө аралашып жүргөн Альбина Имашева деген эмгек сиңирген артистканын кызы, ал апасын ойноду, Альбина Имашева. Атасын болсо Руслан Урзакунов деген актер ойноду. Ал эми жаш окуучу кыз Мадалена Абдырахманова деген биздин башкы персонажды ролун ойноду. Биринчи чоң фильмде, кинодо тартылган, биринчи фильмде өзү айтып жады, интервью берип жүрөт. Биринчи фильм болчу. Андан башка актердук жаамат аябай жакшы ойноп беришти. Мен ушул Жамиля Сыдыкбаева, Асан Аманов сыяктуу актерлорду чогултуп алып, биз тиги Кумтөр жакта Арабелди тарттык да. Бизге топоз керек болчу. Топоздордун арасында персонаждарыбыз топозчу аксакал башкы каармандын, биздин башкы персонаждын чоң атасы, тай атасы кыргызча айтканда. Ошон үчүн ошол жакта тарттык. Барган эле мен биринчи айттым, мен силерге актердук искусствону үйрөтө албаймын. Силер менден жакшы билесиңер. Силер мага турмушта кандай болсо ошондой аткарып беришиңер керек. Турмушта сиз топозчу болуп калсаңыз кандай болот эле? Могу биздин сценарийдеги окуялар кандай өтөт эле? Деп ошондой задача койдум. Ошон үчүн аларды мен мындай ойнойсуң, жок, мындай ойнойсуң деп кыйнаган жокмун. Өз эркине койдум. Алар мени туура түшүнүшүп эле жакшы ойноп беришти. Мен актердук жааматка да чоң ыраазычылык. Көптөгөн жакшы актрисалар Кыргыз драма театрынан, жаштар театрынан, Бишкекте бирнече кыргыз театрларынан актерлорду, актрисаларды чакырдык, баары жакшы ойноп беришти. Бизде жакшы кино тартса болот экен, актерлор
тапса болот экен. Эми андан башка дагы бизде жанагы свет койгон, административ группа деп коет. Мен биринчи киностудияга келгенде чогуу иштешип калган Зинеже деп койчубуз. Зейне Касманкулова деген эже директор болуп берди фильмге. Өмүр бою киностудия өткөн. Өмүрү жаш кезинен 17 жашынан пенсияга чыккан эже бар болчу. Мен жаш кезде кыялданчы ушул эже директор болуп мен кино тартсам деп. Ошол кыялдарым аткарылды. Анан эми шыктанып калып, башкасын баарын жыйып коюп, киного иштеп калайын деп атам. Алдыда дагы бир 2-3 сценариym бар. Ошого ишенип калсам деп азыр сценарийлердин үстүндө иштеп атабыз. Ара чоодо фестивалдарга чакырып барып келе жатабыз. Ошондой максаттар менен иштеп атабыз. Менин чыгармачылык группама ыраазымын. Алар мага жардам бербесе мындай кино болуш болбошу бул күмөн болчу. Аларга бул жерде ырашык айтып кетейин. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментине ыраазычылык, себеби алар нота жазбаса биз виза ала албайт болчубуз элчиликке. Ушундай департамент МИДке кайрылды, кат жазып биз жардам бергиле деп. Ошон үчүн баардык биздин фильмге жардам бергендердин баарына ыраазычылык айтам. Андан сырткары ушу топозчуларга ыраазычылык айтып коюшум керек. Топозчулардын үйүнө барып жашап, ошол жерде канча метр бийиктик? 4000 метр бийиктикте ачты. 4000 метр бийиктикте барып элгерки советтик кашарларда жашашат экен. Барып ошол жерде түнөп жашаган ушуларыбыз болду. Алыс ашууларды ашып, жанагы кышында Кумтөрдүн бактовый машинасын жалдап алып, ошо менен чыкпадык, ал жака машиналар чыгып, ошо менен барып топозчулардын үйүнө чейин барып жашап жүрдүк. Анан ал топозчуларга рахмат айтып элем. Жетегиз районунун топозчуларына, анан Кемин районунун топозчуларына, анан экинчи бир учур азыр топозду үйрөтүп минген, аны сааган өтө сейрек кездешет экенде. Аны көп издедик биз. Алайлыктар сагышат экен, минишет экен. Алайдан алыс. Анан жакшы Кудай жалгап, Кеминден бир топозчу минет экен, сайт экен, ошону машина менен жүктөп барып эмеде тарттык. Кумтөрдүн жанында Арабел деген жери бар. Ошол жактарда тарттык. Андан ары Акш Иракты көздөп барып Караколка деген жер бар экен, ал жерден тарттык. Ошону ташып жүрдүк жанагы минген топозду. Кинодо абдан көп маселе көтөрүлгөн, абдан көп. Жаштар менен карылардын, жанагы айылдагы туугандарын калтырып коюп шаарга кетип калып аткан жаштардын маселеси, хиджаб маселеси бар, туурабы? Экинчи аял алган маселе бар. Эмне үчүн экинчи бир аялың турса, эмне үчүн экинчи аял алыш керексиң деген экология чоң маселе. Шаар менен айыл ортосундагы маселе дагы көптөгөн, аябай өтө эле мындай оор эмеспи? Бир тасманын ичинде ушунча көп маселе камтылган. Биз эми бул фильмди биздин өзүбүздүн жанагы сүйүү дагы ичинде жүрүп канча. Бир орыс адабиятын сиз жакшы билесиз. Ошондой кичинекей киши, маленький человек деген түшүнүк бар эмеспи? Ошондой бир кичинекей кыздын, биздин кыргыздын бир кичинекей кызынын тагдыры аркылуу кыргыз коомундагы бүгүнкү көйгөйлөрдүн баарын камтыган аракет кылдык. Анткени бул коомдо мына акыркы 30 жылда эмне деген гана биз жанагы өткөн мезгилде эмне деген гана процесстер болуп атат биздин. Духовный кризистер, духовный көйгөйлөр болуп атат. Биз ар жакка чапчылып атабыз. Ошол эле жана сиз айтып өткөн кыздардын маселеси, сүйүү маселесинде жана вебкам бизнеске 5000дей киши кыз катышат экен, студенттер. Азаттыктын маалыматы боюнча, НТСтин маалыматы боюнча 70.000 кыз катышат экен. Ачык булактарда жүрөт. Анан кийин динде дагы биздин өзүбүздүн салттуу ислам динибиз бар. Ар кандай агымдар аралашып кетти. Кыргыз коому аябай кагылып согулуп атат да бар жерде. Анан жана насилие, зордук зомбулук күчөп кетти. Ошондой ушул кичинекей кыздын
тагдыр аркылуу биз ушуну бир эпикалык салмакта көрсөтө алабызбы деп ошого аракет кылдык. Ошол эле учурда буга параллельно ошол бир жигиттин, эколог жигиттин, глациолог мөңгүлөр издеген Урмат аттуу персонаждын тагдыры аркылуу биздин экологиялык көйгөйлөр, айрыкча бизде мына 30 жылдан бери эмне деген алтын кендери казылып атат, баардык кендер казылып атат, бирок биздин мамлекет эмнегедир кедей мамлекеттин рейтингинен чыга албайт. Ушунчалык байлык чөсө. Ошол эки көңгөйдү параллельно алып жүрүп отуруп, акырында кантабат этип ушуну финалда бир ой айталы, ушуну бир эпикалык картина кылалы деп аракет кылдым. Аны канчалык ишке ашканын эми силер судить этесиңер, коомчулук, киноэксперттер. Менин оюмча европалыктар түшүндү окшойт. Ошонун мен айтайын деген ойго жакын ойлорду айтышып атат. Ушундай эле жупуну максат менен баштаганбыз. Канчалык ишке ашканын эми эл билсин, эл баа берсин. Убактыбыз 3 мүнөттөй калыптыр. Негизги корутунду сыяктуу кандай дейсиңер? Кыргызстанда мынау Адис көй эксперттер эмне деп атат? Европада таанылып атат. Алар силердин оюңарды европалыктар биздин кыргыз эксперттерине караганда жакшыраак түшүнүп атабы? Кыска мындай 3 мүнөт, 2 мүнөттө. Эми бизде чоң кино сынчылар, кино таануучулар аз. Жок келсе, анан бизде көбүнчө эле уже өзү кино тарткан режиссерлор, анан кино чөйрө бар. Алар эми менин көзүмчө жакшы эле сөз айтып атышат. Анан артынан кандай сөз болуп атканын бир Кудай билет. Бирок биздин кино тармакка чоң реформа керек экенин мен түшүндүм. Биздин мамлекет акыркы жылдарда чоң акчаларды бөлүп атат. Ал турга Бишкек эл ара кинофестивалын уюштуруп берди. Былтыр биринчи жолу өткөн, азыр экинчи болуп атат. Биздин кино тармакта аябай чоң саясий интригага аралашып кеттиктер. Интригага? Сыйлык, кызмат бөлүү боюнча өзүнчө бир «Восьмерка» деген группировкалар бар экен. Ошол группировкалар сыйлык бөлүштүрүүгө таасир этет экен. Азыр ошолор Бишкек эл аралык кинофестивалына сыйлык бөлүштүрүүгө дагы калыс жюринин өзүнө койбой бир таасир берүүгө аракет кылып атышат. Ошон үчүн өкмөт, мамлекеттин акчасы бөлүнгөндөн кийин мамлекет буга да контроль жасаш керек деп ойлойм мен. Ушул жаатында жакшы жардам берип атат. Анан акча бөлүп атат кино тартканга. Ошо акчалар дагы жанагындай группировкалардын таасири менен өздөрүнүн гана кишилерине бөлүнбөй, ошолор калыс ачык сынактардын негизинде бөлүнсө жакшы болот эле. Себеби мамлекет колдоп аткандан кийин, мамлекеттин акчасы бөлүнүп аткандан кийин ал мамлекеттик кызыкчылыкта, элдин кызыкчылыгында ушундай чечишке, ушундай көйгөйлөр бар экен. Могулар фестивалдар өтсүн, бул бир могу жана группировкалар өздөрүнүн жанагындай интригаларын койбосо чоң скандал чыгат. Мен ойлойм, фестивалдардан кийин азыркы жасап аткан ошондой жакшы эмес иштер бар экен. Бирок муну мен ойлойм, мамлекеттик структуралар жакшы билишпейт да. Муну билишсе, муну контролдош керек, көзөмөлдөш керек деп ойлойм мен. Өзүнчө мындай комиссия сыяктуу, бир мындай эксперттер тобу сыяктуу. Ошондой болуш керек да. Себеби болбосо бизде азыр бир группировкалар кызматтарды да, чечүүчү кызматтарга да өздөрүнүн кишилерин коюп алып, сыйлык бөлүштүргөндө дагы өздөрүнүн кишилерин коюшуп алып, ушундай бир калыс эмес иштерди жүргүзүп жатышат. Мурун эми мамлекет акча бөлбөгөндө буга анча мейли өздөрүнүн кылсын деп койчу болчу. Азыр эми мамлекет бөлүнгөн акчаларга уюштурулган иш-чараларга дагы алар аралашып аткандыктан буга мен ойлойм мамлекет көз салып көзөмөл калыш керек. Мүмкүн болушунча калыс жюрилерди, калыс жюрилер топтолуп, бирөөгө кандайдыр бир дос, тууган, тааныш эмес калыс жюрилер топтолуп, алардын калыс чечим чыгарышына шарт түзүш керек деп ойлойм. Убактыбыз да аяктап калды. Рахмат сизге чакырганыңыздар үчүн, сиздин телеканалга. Бизде конокто Бегалы Наргозоев болду, кинорежиссер, журналист, жазуучу, жана мурдагы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты. Рахмат сизге. Саламаттаңыздар. Саламаттаңыздар.